Папан суусактар ачында бүгүнкү суу булгандан эмес, тазалып жатат. Шаардыктар түйшүккө салган жагдайдын баары мына ушул коктудан башталат. Бул кокту Кара Суу районунун шаар айыл өкмөтүнө караштуу. Жылган ичинде 4 жеке ишкер жерден шагыл, кум казып алуу иштери менен алектенет. Суу канал ишканасы ишкерлердин жер кыртышын бузгандыгын кесепетинен дарыя тез-тезден булганууга дуушар болуп жатат деп келишет. Мына ылай суунун биринчи көп келгени биринчиден, экинчиден көбүрөөк ылай болгону чын айтыш керек. Мына ушу колоттун баш жагында ушу кум алган карелер бар. Ошолор жердин кыртышын бузган да. Баардык турбактарын ушу колотко эле сүрүп таштайт дагы, анан кумду ала берет. Берки алар алган баягы кыртышын баардыгына мына жамыр жаганда баардыгын жууп келип ушу ак бурага куюлат да. Ошон үчүн жылдан жылга суу өчүү көбөйгөнүн себеби ошол. Шаардык бийлик бул убакка чейин таза сууну үзгүлтүксүз берүү максатында 2 чоң долбоорду ишке ашырган. Алардын бири жерден таза суу казып чыгаруу болгон. Бирок изилденип чыккан суунун нормасы толук чыкпай калган. Ошондо кайрадан эле дарыядан суу алууга мажбур болушууда. Ал эми селди токтотуу үчүн атайын көлмөктөр да казылган. Ошонун алдын алуу максатында биз мындай өзүңөр көрүп турасыңар азыр, мындай бир ловушка деп коебузбу, же мындай бир курулма дейбизби, ушулар аркылуу болсо дагы суу баягы азыраак келгенде ылай сууларды ушул жер ушул курулмалар аркылуу кармап калып, мындай токтотуп Акбура дарыясына ылай суунун түшпөсүнүн алдын алып атабыз да. Бул болсо дагы бир айла жоктун бир иши болуп атат. Хотя бы жок дегенде ушундай бир аракеттерди көрүп атабыз. Эми жердин кыртышын бузуп кум шагыл алгандар кимдер? Бул убакка чейин шаардык кеңештин айрым депутаттары, вице-мэрлер көйгөй жараткан коктуну жеринен көрүп келишкен. Экология кызматы жердин кыртышы бузулгандыгын, жер көчкү коркунучу жүрүү кооптулугу бар экендигин айтып чыгышкан. Экология тийгизген тест дарысы ошол жерде баягы жер көчкүлөр айла чөйрөгө уже зыян болуп атат. Жер көчкү жогорусунан көчүп, сүрүлүп, жер кыртышы бузулуп, ошол экологияга тест таасирин тийгизип турат бүгүнкү күндө. Атфалды сууга төгүшүү кандай? Атфалдын сууга төккөн жери жок. Сай тарапка неме кылган үчүн ошону биз ошо жергиликтүү мамлекет немеге жаздык, ошо айылдык Шарк айыл өкмөтүнө жаздык. Ушул баягы ошолор жер ошолордун ошолор да ушуга бир жакшы чара колдоруп, комиссия менен түзүп, эгерде бизден комиссия чыкса, биз дагы кошулуп, комиссиялар түзсө, биз ал эмелер менен барып туруп, биз өз сунушубузду берүүгө даярбыз. Жердин ээси болгон айыл өкмөттүн эки тараптуу түзүлгөн келишиминде кандайдыр бир талаптарды сактабаса, анда келишимди бир тараптуу бузуу керектиги көрсөтүлгөн. Жеке ишкерлер казылган борпоң топурактардын баарын сайдын жээгине төгүшкөн. Ал сел келгенде кыянга айланууга жана суунун тез булганышына ыңгайлуу шарт болуп калган. Бирок негизги талаптар боюнча жайыт комитети жеке ишкерлер менен келишим түзүү керек болсо, бул жолу айыл өкмөт келишимди өзү түзгөн. Сөз болгон айыл өкмөттүн жер адиси биздин суроолорго так жооп берген жок. Лицензиянын негизинде трансформация этип ушул жерлерди берилет. Жок, жер сиздердики, ал жайыт элдики, ал жалпы элдин жери. Ошо элдин жерин казганга, жайыт жерди казганга берсе болобу? Endi лицензиянын негизинде 3 күнгө чейин берилген. Жок, алар биринчи жерди көрүп алып анан барып лицензия алган. Ооба. Анан сиздер жер сиздердики. А эмнеге таянып бердиңиздер? Биз ошонун азыр токтоң. Токто. Өчүрүп тур. Жок, айта бериң. Жок, өчүрүп тур азыр. Бияк тайлайлар азыр. Ушунун нерселерин сурадым да мен сизден. Акбура дарыясынын булганышынын бирден бир себеби дал ушул жогоруда турган чоң сай. Бул жерде бүгүнкү күндө бизге жеткен маалыматтар боюнча 3 жеке ишкер алектенет ушул жер алдан кум казып алуу иштери менен. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай эле дал ушул жайларда атайын атфалдарды бул жердеги сайдын жээгине төккөн көрүнүштөр дагы бар. Бирок ишкерликти жүргүзүүнүн алдында тиешелүү органдар кандайдыр бир талаптарды коюп, эреженин сакталуусун милдеттендирсе керек эле. Ал эми бул жердеги ишкерлерге кандай чара көрүлөт? Булар өздөрүнүн ошол талаптагыдай иш алып бардыбы же жокпу? Аны тиешелүү органдар гана териштирип текшерет. Даткаш абдан Тимурлан Эрнест уулу, Актилек Акылбек уулу, Нор Ньюс.